Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка кош келипсиңер. Сабакка маанайыңар кандай? Балдар, окуу куралдарыңарды даярдагыла. Сабактын темасы дарыгердин кабыл алуусунда. Сабактын максаты. Окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, кайталап айтышат, сүйлөшүшөт, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат. Коомдук жайларда өзүн алып жүрүү маданиятына көнүгө беришет. Өтүлгөн лексиканы, грамматикалык комментарийди маанисине жараша колдоно алат. Биринчи тапшырма. Сабакта колдонулуучу таяныч сөздөр жана сөздүк менен сүрөттөр аркылуу таанышасыңар. Алым жок. У меня нет сил. Дем алыңыз. Дышите. Тыңшап көрөйүн. Послушаю. Терең, глубоко. Кызарып калыптыр. Покраснел. Сасык тумо. Грипп. Экинчи тапшырма. Сөз айкаштарын түзгүлө. Бул тапшырманы дептерге иштейсиңер. Берилген ар түрдүү фигуралар аркылуу окшоштуруп сөз айкаштарын түзгүлө. Анда кириштик. Үчүнчү тапшырма. Дарыгердин кабыл алуусунда. Ролдоштуруп окуу. Диалогду өз алдыңарча окуп, ата-энелериңер менен машык кыла. Эсиңе тут циклинен этиштин каалоо тилек ыңгайын уюштуруучу айын мүчөсү тууралуу билесиңер. Бул айын мүчөсү адамдын каалоо тилегин билдирет. Мисалы, мен барайын, мен көрөйүн, мен келейин, мен карайын, мен төлөйүн, мен окуйун. Балдар, сабагыма көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болгула.